Улук мырза агайма менде мындай бир суроо бар эле. Жана Excel менен иштөөдө жанагы узун жазылган сүйлөмдү бир немеге келтирүүдө. Ошо формат ячейка кирсем, бул жагы вообще ачылбай койду да. Менин компьютеримденби, ноутбуктанбы, дагы башка жагынан кантип ачса болот? Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Саламатсызбы агай. Саламатсызбы. Жана сурооду кимдер деле кайталап койсоңуз. Мен Excel таблицасы менен иштөөдө жана узун сүйлөмдү бир немеге келтирүүдө. Формат ячейка кирсем, калганы көрүнбөй жатат да. Бул жагынан эле кичинерте кылбай атам. Ноутбук менен Сиз иштеп башка бир бош ячейканы тандап туруп, анан кайра ошол ячейкага мыштын көрсөткүчүнө алып барып бассаңыз, ошондо чыгат да. Сиз ал жерде курсор турган боюнча бассаңыз, анда башка функциялар чыгып калат да. Анда шрифт боюнча функциялар чыгып калат. ошо жазууну жазып, анан кийин жана курсорду ошоко алып барып, анан эменин оң жагын басып туруп, анан формат ячейка кирдим да. Анан жок болуп атат. Формат ячейка киргенден кийин уравнивание дегенди тандашыңыз керек да. Сиз биринчиде тандалып турганды ошол жер терезеде уравнивание деген баскыч бар. Ошону бассаңыз, анан уравниваниялар чыгат. Ошол жерден переносить по словам дегенди тандап коесуз. Ошо ачылбай атат. Формат ячейка эле бир неме болуп турат. Ачылбай жатат. Саламатсызбы агай. Саламатсызбы. Менде мына Excel программасында сандар турат да, ячейкалардачы, жана эмеде. Катар номерлер, анан үстү алфавит болуш керек го, сан болуп атат. Кандай алфавитке өзгөртсөм болот? Же өзгөрбөйбү? Мамчалардын аталышы Мамча. алфавит болуп турат бизде. Сан болуп турат да. Сан болуп турат, цифра болуп турат. Мен аны карап көрөйүн, анан эртеңки сабакта айтам да. Жанагы неме китепканага келген эмеден да, компьютер жаңы келген болчу, ошо алфавит жок экен да. Эскилерде бар алфавит, но жаңы компьютерде жок да, китепкананын компьютеринде. Карап бересиз агай? Агай, менде дагы ошондой чүрөйм. Агай, мен суроо бере берейинчи. Мен тиги ячейкаларга тигинен жазайын дегем да, бирок эч эптей албай атам. Тигинен кантип жазат элек, унутуп калыптырмын. Сиз ошо кайсы ячейканы тигинен жазат? Саламатсыздарбы, эжекелер, мугалимдер, саламатсызбы Бакыт агай? Саламатсызбы. Эжеке, ошол кайсы ячейкага тигинен жаза турган болсоңуз, ошо ячейканы тандайсыз дагы. Главная деген менюну тандасаңыз, шрифттердин өлчөмү турат го, ошонун оң тарабында ориентация деп турат. Ошол ориентацияны бассаңыз, текст вверх, текст вниз дегендер бар. Ошол жерден текст вверх дегенди тандап коесуз. Саламатсыңарбы. Мен болсо ошол Excel'de белгилеп алып туруп, анан өйдөдө главныйда эме бар го, ошо А-Б'нын кыйгач сызыгы, ошол жерден вертикальный жазганды тандадым да. Анан бирок кийинки катардагы дагы вертикальный чыгып кала берди да, ошону эч өзгөртө албадым. Кайра ошо ордуна келтириш үчүн эмесин таппай койдум да. Кайсыны басыш керек экенин. Өзүндө андай эме жок экен. Ал жерде жок бекен ориентацияда? Жок, ориентация эмес, жанагы эме деле бар го. А-Б'нын
стрелка менен Ооба. кыйгай ошол жерде Ошол түзү жок жерде экен да кайра. түзү жок болуп атат да. Сиз ооба горизонтальный жок экен. кийинки саттарды мындай строка түрүндө жазайын деп атасыз. Ошол ооба кайсы ячейкаларды мындай сап түрүндө жазуу керек болсо ошол ячейкаларды тандайсыз дагы. Иштин оң жак баскычын басасыз. Формат ячеек дегенди тандайсыз. Терезе ачылат. Уравнивание дегенди тандагандан кийин оң тарапта мындай градус турат. 0 градус, 90 градус, анан минус 90 градус деп турат. Ошол жерди мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп, сол жак баскычын басып туруп 0 градуска алып барып койсоңуз түз болуп калат. Рахмат. Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштай берелиби? Сабакка даярбызбы? Бүгүнкү сабакка баштай берели. ооба интернетте болот. Даярбыз. Азыр мен экранды демонстрация кыламын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы платформаларда онлайн тесттерди даярдоо. Бүгүн онлайн тестпад деген платформада иштөөнү үйрөнөбүз. Айрымдарыңыздар иштеп көрсөңүздөр керек. Мен экранды демонстрация кылып көрсөтөмүн. Экраным көрүнбөй калса айтып турасыздар. Мүмкүнбү берсем? Кенеке ке? Агай, Тура бериңиз. ушул онлайн тестти даярдоону телефондон пайдалансак деле болобу? Анткени мен интернетим иштебей атат да. Ноутбуктачы. Телефондон деле түзсөңүздөр болот. Компьютерден иштесеңиздер деле боло берет. Экөөнүн тең иштей берет. Чоң рахмат. Рахмат агай. Менин экраным көрүндү. билим сапатын чыгаруу боюнча видеосун жаратып Бирок коюшпа. майдараак болуп Ооба көрүндү. Бирок майда да. Микрофондорду өчүрөбүз. Акырында суроолорго кезек келгенде ошондо жандырып, суроону берип туруп, кичине челекет суу алдагы идишиңи суу куюп кой анан. сураныч. Микрофонуңуздарды өчүрүп алсаңыздар. Микрофонуңузду. Так, Теманы башынан кайталап коесузбу? тема онлайн тестпад платформасында тест кроссворд түзүү боюнча болот. Онлайн тестпад платформасында иштөө үчүн Chrome'ду ишке киргизебиз. Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого сайттын адресин жазасыз. Ал эми бул жер болсо издөөчү жолчо болуп эсептелет. Бул жерге жазсаңыздар бир канча сайттарды сунушташы мүмкүн да. Ал эми сайттын адресин так билсеңиздер, анда адрестик жолчого жазыш керек. Сайттын адреси online-testpad.com. online-testpad.com деп жазгандан кийин Экран көрүнбөй атат. көрүнбөй атабы? Майда болуп Болуп атат да, майда. Окулбайт. Жок, ал сиздер чоңойтуп алсаңыздар экраныңыздарды. Экранды болду ооба. Ошентип чоңойтуп алсаңыздар, чоң болуп көрүнөт сиздерге. online-testpad.com деп жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул жерден биз тест түзсөк болот, ар кандай сурамжылоолорду түзсөк болот, кроссворддорду түзсөк болот, диалогдорду түзсөк болот жана сабактарды түзсөк болот. Биринчи кезекте эмне айтып коесузбу? онлайн тестпад. Бул жерде азыр мен
сиздерге чоңураак кылып жазып көрсөтүп коеюн. Мына экрандардан көрүнүп турат онлайн тест пат деп. Агай башынан баштап коюңузчу. Таппай калдык. Агай Сураныч. Азыр. Онлайн тест пат дейт экенсиңер. Чыгат экен анын. testpat.com деш. Мына көрүндүбү сиздерге? Көрүндү агай. Сайттын аты. Мына жерде тур эмес болуп калыптыр. Ошо биринчи чыккан эле сайтка кирелиби агай? Биринчи чыккан эле сайтка кирелиби? Ооба. Азыр мен кайрадан көрсөтөм сиздерге. Хорошо. Адрестик жолчого, мына жер адрестик жолчо болот. Ушул жолчого сайттын адресин жазабыз. Онлайн testpat.com деп жазгандан кийин enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул жерде биз биринчи кезекте сайтка катталышыбыз керек. Сайтка катталуу үчүн Агай, саламатсызбы? Сиз экран көрүнбөй калды бизге. Көрүнүп турат. көрүнүп турабы? Сиз Компьютер көрүнбөй атат. Агай өзү көрүнүп атат. Көрүнүп турат, баары жакшы. Баары жакшы. Сиздин өзүңүздүн телефонуңуздан болушу мүмкүн. Интернетиңиз слабый болсо да сизге көрүнбөй калышы мүмкүн. Анан экран кичине болуп көрүнө турган болсо, ошол видео көрүнүп турган жерде оң тарапта экранды чоңойтуп алуучу белги турат. Ошону басып, экранды чоңойтуп алып Башка бирөө чыгып алган экен. Агай сайтты кайталап коюң атыны. Агай эки экран менен иштеп жатат. Көрүндү. Кандай эки экран? Кайталап коюңуз агай башкадан. Онлайн testpat.com. Бассаңыздар. Эми сайтта Эки экран көрүнүп атат. эки экран көрүнүп атат. Агай өзүңүз дагы көрүнүп атасыз, анан иштеп жаткан терезеңиз дагы көрүнүп атат. Жакшы эле айта бериң, жакшы эле көрүнүп. Агай өзүңүз да көрүнүп атасыз агай. Өзүнүн камераңызды өчүрүп коеюн мында. Бизге өзүңүз көрүнүп турасыз. Сиздерге ыңгайсыз болот. Өчүрүп койсоңуз. Мына эми жакшы болдубу? Ооба. Эми көрүндү. Так. Сайтка катталуу үчүн оң тарапта вход деген баскыч бар. Ошол вход деген баскычты басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде биринчи кезекте сайтка катталышыбыз керек. Бул жерге поштаны жазып, паролду жазсаңыздар, сайтка кире албайсыздар. Анткени сиздер каттала элексиздер. Биринчи кезекте катталыш керек. Катталуу үчүн төмөн жакта регистрация деген баскыч бар. Регистрация деген баскычты басканыбызда бизден ушундай регистрация боло турган бет ачылат. Ваш email деген жерге өзүбүздүн поштаны жазабыз. Мына электрондук поштаңыздарды Көрүнбөй атпа. Баштап кайсы жерге киребиз дедиңиз башында? Ошону айтып коюңузчу. онлайн testpat.com. Ваш email деген жерге поштабызды так жана туура жазабыз. Андан кийин пароль деген жерге өзүбүз пароль ойлоп жазабыз. Пароль 8 символдон аз болбош керек. Пароль жазганды билесиздер. Парольдо цифралар, латын тамгалары жана символдор болуш керек. Ушул жерге парольду ойлоп жазабыз.
Андан кийин подтверждение пароля деген жерге ошол паролду кайра так жана туура кайталап жазабыз. Андан кийин бул жерде я хочу получать новости деген жердеги галочканы алып коебуз. Анткени бул жерде галочка турса, сиздердин поштаңыздарга ушул Теспаттан жаңылыктар улам келип турат да. Ал эми жаңылыктарды алууну каалабасаңыздар, бул жерден галочканы алып коесуздар. Андан кийин я принимаю условия деген жерге галочка коебуз. Сиздерге көрүнүп атат да жакшы эле? Агай кырау. Андан кийин зарегистрироваться деген баскычты басабыз. Зарегистрироваться деген баскычты басканыбызда спасибо, ваша заявка на регистрацию принята деп чыгып калат. Бирок биз сайтка катталууну подтверждение кылышыбыз керек. Подтверждение кылуу үчүн ошол Теспатка кайсы почта менен катталган болсок, ошол поштабызга кат келет. Сайтка катталууну подтверждение кылуу үчүн ошол поштабызга киришибиз керек. Поштага кирүү үчүн аккаунттун азыр мен аккаунттан да алайын. Поштага кирүү үчүн азыр мен поштаны эме кылып алайын. Оңоюраак кире турган жолу жокпу агай? Агай, паролду кантип жазсак болот? Башынан кайталап коесузбу? Канча тамгадан анан белгилерден туруш керек эле? Неверный пароль. Пароль 8 символдан турат да. Цифра, точка эмелер менен бирип 8 символ болуш керек. Пароль. 8 символдон турат. Латын алфавитин колдоносуздар. Азыр мен поштама кирип алайын. Башка почта менен катталып көрөйүн. Кайрадан бул жерден азыр мен почта компьютерден чыгып калыптыр. Бул жерден кайра Теспат сайтына кайра башынан киребиз. Мына катталуу үчүн вход деген баскычты басабыз. Вход деген баскычты басканда ушундай бет ачылат. Биринчи кезекте сайтка катталуу керек. Сайтка катталуу үчүн регистрация деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерге биз поштаны жазабыз. Азыр мен поштаны көрүп коеюн. Бул жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды жазабыз. Мен кирип алдым окшойт. Азыр электрондук поштабызды жазгандан кийин пароль деген жерге өзүбүз пароль ойлоп жазабыз. Андан кийин кайра подтверждение пароля деген жерге ошол паролду кайталап жазабыз. Бул жерден я хочу получать новости деген жерден галочканы алып коебуз. Я принимаю условия деген жерге ушул сайттын шарттарына макулдук беребиз.
Андан кийин зарегистрироваться деген баскычты басабыз. Басканыбызда спасибо, ваша заявка на регистрацию принята деп чыгып калат. Ошол поштабызга биз теспатка кайсы почта менен катталган болсок, ошол поштабызга теспаттан кат келет. Ал каттын ичинде учетный записи подтверждение кыла турган ссылка бар. Ал ссылка 24 саатка чейин жарактуу. Эта ссылка будет активна в течение 24 часа. Демек, 24 сааттын ичинде сиздер подтверждение кылбасаңыздар, ал ссылка Эжекелер маймылчаны кайсынан басат деле? Папка ачабыз, плюс белгине бассак. Shift'i басып туруп, Shift менен экини басасыз. Андан кийин бул жерден өзүбүздүн басып туруп экини басып тандап алайын. Мына аккаунттун жанындагы эле Google'дун сервистери деген, Google'дун приложениялары деген 9 чек бар, ошону басып туруп, бул жерден почта дегенди тандасак, ошол өзүбүздүн поштабызга киребиз. Поштага киргенден кийин биздин поштага теспаттан келген катты ачабыз. Бул жерде мына теспа азыр входящие деген папканын ичине келип түшпөй калышы мүмкүн. Теспаттан келген каттар көбүнчө спам деген папканын ичине түшөт. Спам деген папканы кайсы жерден табабыз? Спам деген папканы бул жерде сол тарабында входящие помечания, отложение, отправление деген катарында еще деген баскыч бар, ошону басабыз. Бир аз төмөнүрөөк түшсөк, спам деген папка бар. Ошол спам деген папканы ачсак, теспаттан келген кат ушул спамдын ичине түшүп калат. Бул жерде мына регистрацию онлайн теспат деп. Ушул катты ачабыз. Катты ачканыбызда төмөн жакта мына узун көк ссылка бар. Бул ошол регистрацияны подтверждать этүүчү ссылка. Ушул ссылканы басабыз. Ссылканы басканыбызда спасибо, вы успешно подтвердили регистрацию деп чыгып калат. Эми сайтка кайрадан киребиз. Сайтка кирүү үчүн бул жерде войти на сайт деген баскыч бар. Войти на сайт деген баскычты басканыбызда бизден кайра поштабыз менен паролубузду сурайт. Ваш email деген жерге ошол теспатка катталган поштаны жазабыз. Пароль деген жерге ошол катталып атканда кандай пароль койгон болсок, ошол паролду жазабыз. Агай, ошол өзүбүздүн пароль, email почтабызды жазсак албай жатат го? Туура эмес деп. Сиз туура эмес жазган болсоңуз, албашы мүмкүн. Эгерде такыр болбосо, анда жаңы аккаунт ачып туруп, ошон менен катталасыз. Эгерде компьютер өзүңүздөрдүкү болсо, анда бул жерден запомнить меня деп паролду сактап койсоңуздар болот. Кандай пароль коебуз? Цифралар латын тамгалары. Цифралар латын тамгалары. Символдордон кошсоңуз да болот. Мисалы, доллар, звездочка, өзүңүз каалаган символдон кошсоңуз да болот. Почта менен паролду жазгандан кийин Спасибо, ваша заявка на регистрацию. Айтат го, сиздерге угулуп атабы. Поштага кат келген жокпу? Поштаңызды туура жазган болсоңуз, кат барат. Агай, мен эме деген жерге келип токтоп калдым да. Спасибо, ваша заявка на регистрацию принята деп чыкты. Ошондон кийин эмне кылабыз? Эми ошол поштаңызга киресиз. Сабакты бүтүрөлү, сол жоопту акырында кылалы. Азыр мындай кылсак, сиздер азыр көпчүлүксүздөр, азыр бир группада Туура, биздин оюбуз да бөлүнүп кетатат. Ар бириңиздер бирден ушинтип өтөсүңөр, анда сабакты бүтө албайсыздар. Азыр карап, керектүү жеринде дептериңиздерге жазып алып, ошентип иштесеңиздер, анан акырында түшүнбөгөн жериңиздерди сурасаңыздар, ошондо сабагыбыз мындай эффективдүү болобу дегеним. Туура.
почта менен парольду жазгандан кийин войти деген баскычты басабыз. Войти деген баскычты басканыбызда мына бул жерден аккаунттун белгисинде белгиси чыгып, жашыл болуп жатат. Себеби биз сайтка катталдык. Эми тест түзүү үчүн бул жерде бассак, мына профиль, опросы, тести, кроссворды, диалоги деп турат. Бул жерден өзүбүз каалаган тапшырмаларды түзсөк болот. Мына сурамжылоо түзсөк болот, тесттерди түзсөк болот, кроссвордторду түзсөк болот, диалогторду, комплекстүү тапшырмаларды, сабактарды түзсөк болот. Ошондой эле бул жактан дагы эле тести, опросы дегенди басып туруп тапшырмаларды түзсөк болот. Биринчи кезекте четтен баштайлы профилди настройка кылып алсак болот. Ал үчүн ушул аккаунттун белгисин басып туруп, мына жерде профиль дегенди тандайбыз. Профиль дегенди тандаганыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Мына бул жерде мына мой профиль деген активный болуп калды. Демек бул жакта биздин профилибиз турат. Бул жерге фамилия деген жерге фамилиябызды жазабыз, имя деген жерге атыбызды, отчествобузду, телефон номерибизди, туулган күнүбүздү, жылыбызды, жынысыбызды, анан часовой поясты тандап койсоңуздар болот. Андан кийин бул жерден указать место работы дегенге галочка койсоңуздар, место работы, должность чыгат. Андан кийин сохранить дегенди басып коесуздар. Азырынча бизде мына карасаңыздар, профилибизде тест 1-0 деп турат, опросы 0, кроссворду 0, диалоги 0 деп эч кандай тапшырма түзүлө элек. Бул жерден статистиканы тандасак, бул жерде статистикадан чыгат, канча тест, канча опрос, канча кроссворд түзүлгөнү. Андан кийин бул жерден мына опросы дегенди тандап, биз опрос түзсөк болот. Азыр биз тесттен баштайлы. Тести дегенди тандайбыз. Тести деген тандагандан кийин бул жерде добавить деген бар. Добавить деген баскычты басабыз. Добавить деген баскычты басканыбызда добавление нового теста деп чыгат. Бул жерде введите название теста деген жерге тесттин аталышын жазабыз. Мисалы мен мындай эле коеюн. Аралаш. Эч нерсе угулбай атат, агай. Эмнеге угулбай атат? Жакшы эле угулуп атат го. Бизге угулуп атат. Кимдерге угулбай атса, телефонуңуздарды өчүрүп туруп кайра жандырып көрүңүздөр. Же болбосо телеграмдан чыгып кайра кирип көрүңүздөр. Же болбосо полетту жандырып туруп кайра полетту өчүрүп кирип көрсөңүздөр. Себеби интернетиңиздерден болуп атат да. Аралаштыруулар деп теманы койгондон кийин бул жерде психологический тест деп турат. Эгер сиздер психологический тест түзө турган болсоңуздар, психологический тест тандайсыздар. Инсандык тест, образовательный тест. Эми биз көбүнчө образовательный тестти тандаганыбыз макул. Образовательный тест дегенди тандайбыз, андан кийин добавить деген баскычты басабыз. Добавить деген баскычты басканыбызда мына бизде тест түзүүнүн алгачкы бети ачылат. Эми бул жактан сол тараптан менюларынан баштайын, анан бул жакка өтөбүз. Бул жерде азыр дашборд деген активный болуп турат. Дашборддун ичинде ушулар. Бул жерде тест качан түзүлгөнү, бул жерде канча окуучу тапшырганы саны чыгып турат. Бул жерден болсо суроолордун саны чыгып турат. Ал эми бул тесттин аталышы. Эгерде бул жерден өзгөрткүңүздөр келсе, образовательный тест дегенди тандап, бул жерден настройка кылып койсоңуздар болот. Мисалы, вставлять оценку по результату теста деп, процент правильных ответов деп. Азырынча тийишпей эле туралы. Андан кийин бул жакта основная ссылка. Ушул ссылканы окуучуларга беребиз. Бул жерден виджетин түзүп койсоңуздар болот.
тестти сайтка опубликовать этсеңиздер болот. Эгерде опубликовать эте турган болсоңуздар, сиздердин окуучуларыңыздардан башка сайтты колдонуучулар дагы тапшырып коюшу мүмкүн да. Өзүңүздөрдүн окуучуларыңыздарды таппай калышыңыздар мүмкүн. Себеби тапшыруучулардын саны көп болуп кетсе, бул жерден биз опубликовать этпей эле койгонубуз макул. Тестти качан биз иштетерден алдын бул жерден открыт деп коюшубуз керек. Открыт дегенибизде мына ссылка активный болот. Окуучуларга кандайдыр бир мөөнөт беребиз. Мисалы 20 мүнөттөн кийин же жарым сааттан кийин тест жабылат деп эскертүү берип коебуз дагы. Жарым саат өткөндөн кийин закрыт деп тестти жаап койсок, жооптор кабыл алынбай калат. Андан кийин бул жерде настройки деген бар. Настройки дегенди бассак, мына биз тестти настройка угулбай атат. угулбай атабы. Атат сон маселе. Болуп жата. Интернети бар жерге курсам угулуп атат. Микрофон азат өчүп. Видео чаттан чыгып кайра киргиле. Настройкадан тестти настройка кылып алышыбыз керек. Бул жерде негизги настройкалары, андан кийин жыйынтыктардын настройкалары, тестке кирүүнүн доступтун настройкасы бар. Бул жерден основной настройкадан баштайбыз. Показать номер вопросов. Бул жерде эгерде өчүрүп кое турган болсок, суроолордун катар номерлери көрүнбөй калат. Катар номерлери чыгып турганы макул. Эгерде тесттин суроолоруна комментарий жазууга уруксат бере турган болсоңуздар, разрешить комментарий дегенди жандырып койсоңуздар, окуучулар өздөрүнүн пикирлерин калтырууга мүмкүнчүлүк болот. Бул жерден разрешить сообщение об ошибках в вопросах. Эгерде бул жерден жандырып койсок, тесттеги каталар боюнча бизге сообщение бергенге мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин перемешать вопросы жандырып коебуз. Ошондо суроолор автоматтык түрдө аралашып чыгат. Бир окуучу менен экинчи окуучунун суроолору катары менен окшош келбейт, аралаш келип калат. Мисалы, биринчи окуучуга келген биринчи суроо, экинчи окуучуга 10 суроодон турган тест түзө турган болсоңуздар, 10-чу болуп келиши мүмкүн же 8-чи болуп келиши мүмкүн, аралаш келет. Андан кийин бул жерден суроолордун санын чектөөнүн кереги жок. Бул жерде разрешить выбирать количество вопросов, мындан чектөөнүн кереги жок. Показать время прохождения, кааласаңыздар жандырып койсоңуздар болот. Канча убакытта тесттен өткөнүнү көрсөтүп турат. Андан кийин бул жерден запретить копирование текста вопроса в буфер обмена жандырып коебуз. Ошондо окуучулар тесттин суроолоруну өздөрүнө көчүрүп ала албайт. Көчүрүп алууга уруксат берилбейт. Бул жерде по кнопке далее дегенди жандырып койсок, окуучулар далее деп кийинки суроолорго өтүп, эң акыркы суроого келгенде далее дегенде жообу подтверждение болот. Ошондуктан муну жандырып койгонубуз макул. Бул жерде сразу показывать правильные ответы жандырбайбыз. Туура жоопту окуучуларга көрсөтпөйбүз. Эгерде бул жерде жандырып койсок, туура жооптор окуучуларга көрүнүп калат. Бул жерде переходить к следующему вопросу только после правильного ответа жандырбайбыз. Эгерде бул жерде жандырып кое турган болсок, окуучу качан ошол суроого туура жооп бергенде кийинки суроого өтөт. Аны биз жандырбайбыз. Окуучу туура жооп береби, туура эмес жооп береби, кийинки суроого өткөнгө мүмкүнчүлүк беребиз. Бул жерден показать попадающий список вопросов при прохождении. Бул жерде жандырып койсок, тесттин суроолору чыгып турат. Кааласак жандырбай койсок да болот. Андан кийин бул жер өйдө чыксак, оценка теста булар жанып тура берсин.
себеби окуучу баягыдай жылдызча менен баалашы мүмкүн тесттин мындай мазмунун. Андан кийин бул жерде перемешать варианты ответов. Бул настройканы жандырып коебуз. Ошондо жооптор дагы аралашып кетет. Мисалы, биринчи окуучуда биринчи суроонун жообу А болуп келген болсо, экинчи окуучуга Б болуп келиши мүмкүн да. Жооптор дагы аралашып кетет. Ошондо окуучулар мисалы биринчи суроонун туура жообу А экен деп айта турган болсо, экинчи окуучу Аны белгилеп койсо, ката болуп калышы мүмкүн. Себеби жооптор аралашып калат. Андан кийин обязательно ответы на все вопросы жандырбайбыз, өчүрүп коебуз. Себеби окуучу милдеттүү түрдө бардык суроого жооп бериш керек дегенди алып коебуз. Окуучу кааласа жооп берсин, каалабаса жооп бербей өтүп кетсе да болот. Эгерде жооп бербей өтүп кетсе, ошол жооп бербеген суроолоруна 0 деген упай коюлуп кете берет. Бул жерден ограничить время прохождения убакыт менен чектеп койсоңуздар болот. Бул жерге минутаны коюп койсоңуздар болот. Ошончо убакыттын ичинде өтүп бүтүш керек болот. Азырынча өчүрүп коеюн. Андан кийин бул жерде запретить использование кнопки назад жандырып коебуз. Экинчи суроого өткөндөн кийин кайра биринчиге кайта албайт. Артка кайтып белгилеген жообуну оңдогонго мүмкүнчүлүк бербейбиз. Акырында по кнопке завершить деген баскычты басканда подтверждение болуш керек, жандырып коебуз. Эми настройки результаттарды настройка кылабыз. Ал үчүн настройки результата тандайбыз. Бул жерде показать ответы на вопросы жанып тура берсин. Суроолорго жооп берген жоопторуну өздөрү көрсүн. Бирок ал жерден туура жооп көрүнбөйт. Бул жерде показать правильные ответы дегенди өчүрүп коебуз. Туура жооптор көрүнбөш керек окуучуга. Показать рейтинг результатов жандырып кое турган болсок, окуучулар өздөрүнүн рейтингтерини көрүп турган болот. Бул жерден показать график результатов, график түрүндө көрүүнү сунуштай турган болсок, жандырып коебуз. Андан кийин бул жакта показать правильность ответа и набранный балл. Буну жандырып коебуз. Эң акырында канча суроого туура жооп бергени жана канча балл алганы окуучуга көрүнүш керек. Бул жерде жалпы эле баллды чыгарат. Ал жерде кайсы суроого туура жооп берген, кайсы суроого туура эмес жооп бергени көрүнбөйт. Андан кийин доступ к тесту дегенди настройка кылабыз. Биз көбүнчө тест алганыбызда окуучулар башка аттар менен Агай, угортан экраныңыз тунук көрүнбөй атат да. Ооба, тунук ал эмес. сизден тунук эмес болуп атабы? Ооба, тунук эмес. Тунук эмес. Уланта бериң. Ооба, тунук көрүнбөй атат. Азыр 1 мүнөт менен экинчи азыр 1 мүнөт күтө туруңуздар. Мен телефондон экинчи сим картаны өчүрүп коеюн. Мүмкүн чалуу келип калса, интернет жоголуп кетиши мүмкүн да.
Ушунун дагы кантип даярдоонун видеосу болсо группага салып койсоңуздар жакшы болмок. Эгер мүмкүн болсо. Агай. Агай ошону суранат элек группага салып койсоңуздар. Мына жерде экран ар кандай болуп бизге түшүнүксүз болуп калып атат айрым Туура жерлерде. эле. Мына интернети жоктор биз жазып алып эле турабыз. Интернет бар жерге барып Жай сүйлөсө жакшы болот да, жазып жетишпей атабыз да. Агай мен дагы кошуламын. Салып койсоңуздар ушунун видеосун. Үнүн кылбай. Агай салат болуш керек видеосун. Ганга деле успет этпей атабыз. Анан кийин Видеосunu жөнөтөбүз. Экран көрүнүп турат сиздерге. Тунук болбой жатат. Тунук болбой жатат. Тунук эмес. Алыстан ошондой көрүнөт да агай, бирок сиз кайталап айткан үчүн түшүнүп атабыз. Берсеңчи, убакыт кетип атат. айта бериң, уланта бериңиз көрүнүп атат. Тааныш эле Андан кийин доступтун тести дегенди настройка кылабыз. көрүнбөй атат эчтеке. Көрүнбөй атат. Экран тунук эмес агай. Видеосун эле салып койсоңуз болбойбу агай? Жакшы болмок экен. Видеосунан көрөбүз. Бул жерден Жакшы эле көрүнүп атат. Мисалы үчүн менин телефонумда. ограничение на прохождение деген азыр мен дагы башка бир телефонду алып келейинчи. Бир аз күтүп туруңуздар. Агай көрүнүп атат, сонун көрүнүп атат. Сонун эле. Түшүнүп эле атабыз. Компьютерден жакшы көрүнбөй атат. Көрүнүп атат. Окусаңыздар Алтыраак болгон үчүн ушундай көрүнүп атат. Жакшы эле көрүнүп атат. Жакшы эле көрүнүп атабы? Ооба агай, болот, уланта бериң. жакшы эле. Мисалы үчүн меники сонун эле көрүнүп атат. Көрүнүп атат, угулуп атат. Жазуулар Бул жерден эми биз көбүнчө тест алганыбызда окуучулар башка аттар менен бир канча жолу тапшырып коюшу мүмкүн да. Себеби баягы жогорку балл алганга чейин. Ошондой мүмкүнчүлүктү окуучуларга бербешибиз керек. Ал үчүн доступ к тесту деген настройкасында ограничение на прохождение деген бар. Ошону басабыз. Бул жерден ограничение по IP дегенди тандап коебуз. Себеби ар бир телефондун, ар бир компьютердин өзүнүн IP адреси бар. Ошол жерден эми бул жерде количество деп турат. Количество деген басканыбызда 1, 2, 3, 4, 5, 10 деп турат. 1 дегенди тандап койсок, ошол IP адрес боюнча бир гана жолу тест тапшырууга болот да. Телефондон киреби, компьютерден киреби, кайра башка ат менен кирсе дагы кайра кире албайт. Бир гана жолу киргенге мүмкүнчүлүк болот да. Эгерде 2 деп кое турган болсок, 2ни тандап койсок, анда ошол телефон же компьютер аркылуу 2 жолу киргенге мүмкүнчүлүк болот. 1 дегенди тандап коебуз. Андан кийин начальная страница дегенди карайбыз. Мына сол жакта начальная страница дегенде бул жерде биринчи добавьте изображение. Баштапкы бетине биз сүрөт кошуп койсок болот. Азырынча сүрөт кошпой эле турат. Сүрөт кошуу үчүн добавьте изображениянын тушунда карандаштын сүрөтү бар. Мына ошол жерге алып барсак, IP дегенде эмне кайла тиятыдан кийин? количество дегенден 1ди тандап коесуз. Ошондо бир гана жолу киргенге мүмкүнчүлүк болот. Введите описание деген жерге Мага көрүнбөй калды. описание жазсак болот. Инструкция к тесту дегенден тестти тапшыруунун жол жобосунун инструкциясын жазып койсок болот. Добавьте форму регистрации деген жерден форма кошуп койсок болот. Ал үчүн бул жерден заполнить форму регистрации дегенге тема коюп, андан кийин добавить деп бул жерге фамилия, имя деп начальный страницасын кошуп койсок болот. Азыр мен кошпой эле коеюн. Эми бул жерден вопросы дегенди тандап, бул жерден суроолорду түзө баштайбыз. Азыр бардыгын көрсөтүп алайын.
общий текст вопросов. Бул жерден буларга настройка кылбай эле койсок болот. Результатты дагы настройка кылып койсок болот. Вставлять оценку по результату дегенди жандырсак, да. Упайы боюнча бааларын дагы коюп койсок болот. Если 80-ден 100ге чейинки упай алса 5, 55-тен 80-ге чейинки упай алса 4, 35-тен 55-ке чейинки упай алса 3, 0-дон 35-ке чейинки упай алса 2. Кааласаңыздар өзгөртүп алсаңыздар да болот. Ал үчүн изменить деген басып, бул жерден да түстөрүн өзгөртсөңүздөр болот. Бул жерден балдарын өзгөртсөңүздөр болот. Эгерде 70-тен 100ге 70 деп койсоңуздар, 70-тен 100ге чейин болсо 5 болот. Бул жерден балын, упайларын дагы өзгөртүп койсоңуздар болот. Ал эми баалар ушул бойдон эле калат. Бул жерден түстөрүн өзгөртүп койсоңуздар болот. Каалаган түстү берип. Андан кийин сертификат деген бар. Сертификат кошуп койсоңуздар болот. Тестти тапшыргандан кийин акырында автоматтык түрдө сертификат берилет. Ал үчүн сертификат деген тандагандан кийин бул жерден сертификат дегенди жандырып коебуз. Ошондо тестти тапшырганда окуучулар ушундай сертификат алышат. Андан кийин приглашение, бул жерден ссылканы көчүрүп алып жөнөтсөк болот. Ручная проверка. Ручная проверка дегенден биз колдо текшерсек болот. Эми тесттин суроолорун түзүү үчүн вопросы дегенге кайтып барабыз. Вопросы дегенди тандагандан кийин оң тараптагы плюс белгини басабыз. Плюс белгини басканыбызда мына оң жактан одиночный выбор, множественный выбор, вот число деп тапшырманын ар кандай түрлөрү чыгат. Бул бир гана жообу туура тесттерди түзүү үчүн, ал эми множественный выбор деген ошол суроодо бир канча жооптору туура болгон тесттик суроолорду түзүш үчүн. Мисалы, кээ бир тесттерде бир суроонун 2, 3, 4 же бардык варианты туура болушу мүмкүн да. Бул жерде вот числа деген суроого сан түрүндө жооп беришет. Вот текста деген суроого текст түрүндө жооп беришет. Ответ в свободной форме деген бул ачык суроо. Сиздер суроону эле жазып коесуздар, окуучулар жоопторду өздөрү текст түрүндө жазышат. Бул жерде болсо дал келтирүү жана башка тапшырмаларды түзсөңүздөр болот. Интерактивный диктанттарды түзсөңүздөр болот. Же болбосо файлдарды жүктөй турган суроолорду түзсөңүздөр болот. Голосовой жооп бере турган суроолорду түзсөңүздөр болот. Эми биз биринчиде турган одиночный выбор дегенди тандайлы. Ал үчүн плюс белгини басабыз. Плюс белгини басканыбызда мен сага окуп атам, мына көрдүңбү? Бир агай сүйлөп атат. Мына суроо жаза турган поля турат. Введите текст вопроса деген жерге биз суроону жазабыз. Мисалы, Кыргызстандын борбору деп жазып коеюн мына. Суроону жаздык. Суроону жазгандан кийин бул жерде варианттар, мына варианты ответов деп турат. Введите текст деген жерге мисалы ош, андан кийин чек. Эки эле вариант турат. Варианттардын санын кантип көбөйтөбүз? Варианттардын санын көбөйтүү үчүн мына бул жерде добавить деген баскыч турат. Ошол добавить деген баскыч басканыбызда вариант кошулат. Бул жерге дагы вариантты кошуп жазабыз. Нарын дедик. Дагы вариант коштук. Калас. Андан кийин кайсы вариант туура болсо, ошол варианттын тушунда количество баллов дегенге бал коюп коебуз. Өзүбүз каалагандай балды койсок болот. Кааласак 1 балл, 2 балл, 3 балл өзүңүздөр каалагандай упайды берсеңиздер болот. 1 деп коеюн. Туура вариантка 1 деп жаздык. Эми бул жерде комментарий, параметры деген бар. Параметрден биз
ушул суроонун параметрлерин өзгөртүп койсок болот. Параметр деген тандайбыз. Бул жерден обязательный ответ на этот вопрос дегенге галочка койбойбуз. Галочка кое турган болсок, сөзсүз милдеттүү түрдө жооп бериш керек болуп калат. Перемешать варианты ответов в случайном порядке дегенге галочка коебуз. Ограничить время ответа на вопрос дегенге галочка коюп, биз ушул суроого убакыт коебуз. Мисалы 20 деп койсок, бул жерде убакыт секунда менен берилет. Демек, биринчи суроого 20 секунда коюлду. Андан кийин бул жерде порядок отображения дегенден ошол варианттардын чыгуусу мындай порядка кылсак болот. Вертикальный, горизонтальный деп. Азыр биринчисинде вертикальный тандап коелу. Андан кийин бул жерден сохранить деген баскычты басабыз. Басканыбызда мына биздин биринчи суроо сакталды. Экинчи суроону түзүү үчүн кайра эле ушул жактан плюс белгини басабыз. Эми экинчи суроого множественный выборду тандайын. Мына множественный выборду тандадым. Бул жерге суроону жазабыз. Мисалы эсептегиле деп туруп жазайын. Эсептегиле деп туруп 2 көбөйтүү 4/1 деп жазайын. Караңыз. Бул жерде сиздер мына шрифттерди дагы өзгөртүп алсаңыздар болот. Положительный, курсив кылып, даражаларды жазсаңыздар болот. Нумерация, маркер, ал эми математикалык символдорду дагы жазсаңыздар болот. Математикалык символдорду жазыш үчүн бул жерде мына 3 чекит бар. 3 чекит басканыбызда мына бул жерде символдор чыгат. Мына таблицаларды кошсок болот. Мисалы f от x деген бассак, мына математикалык символдор чыгат. Бул жерден биз ар кандай математикалык символдорду дагы жазып алсак болот. Ал эми мына жерде добавить деген баскычты басып туруп, мисалы биз бул жерге YouTube'дан видеосун алып келип койсок болот, аудио файлды алып келип койсок болот. Көрдүңүзбү? Ушул суроого байланыштуу видеону YouTube'дан алып келип дагы койсок болот. Же болбосо ушул суроого байланыштуу аудио билдирүүнү алып келип койсок дагы болот. Ал эми загрузить изображение дегенди басып туруп, ушул суроого байланыштуу сүрөт кошуп койсок да болот. Суроону жаздык. Суроону жазгандан кийин эми бул жакта отсчет алып деп турат. По ответам караңыздар. Эми бул суроо множественный выбор болуп атат да. Бул суроодо варианттар туура болушу мүмкүн. Микрофонуңузду өчүрүп алыңыз, сураңыз. Эжекелер микрофонуңду өчүрүп алсаңар. Так, эми бул жерде мына вес вопрос дегенди тандай турган болсок, бардык ушул 1 балл дегени коюлат да. Эгерде по ответам десек, ар бир жоопко микрофонуңуздарды өчүрүп алыңыздар, сураңыз. Рубайса, өчүр микрофонуңду. Видеоңду да өчүр. Андан кийин бул жерде баллов деп турат. За правильный ответ 1 балл деп турат. Кааласаңыздар өзгөртүп койсоңуздар болот. 2 балл деп. Кааласаңыздар 3 баллды өзгөртүп койсоңуздар болот. Ал эми за неправильный ответ 0 деп турат. Эгерде за неправильный ответ дегенге 1 деп кое турган болсоңуздар, окуучу туура жооп берсе, бардык варианттарын туура тандаган болсо, 3 балл алат. Эгерде туура эмес жооп берсе, туура эмес жооп бергени үчүн 1 балл кемитилет, наоборот. Алган баллынан кемитилип калат. Андан кийин бул жерде мына бул жерде азыр жоопторду жазабыз.
Мисалы 2'den 1. Экинчи вариантка 2 деп коеюн. Дагы добавить вариант кошуп туруп бул жерге 0,5 деп коеюн. Дагы добавить вариант бул жерге 8 деп коеюн. Эми бул суроону караңыздар. 2-ни 4төн 1ге көбөйткөндө 2'den 1 чыгат. 2'den 1 деген бул 0,5 да. Ошондо 2'den 1 деген вариант дагы туура. 0,5 деген вариант дагы туура. Эки вариант тең белгилеп коебуз. Демек окуучу ушул эки вариантка тең туура жооп берсе 3 балл алат. Эгерде туура эмес жооп берсе, алган балынан 1 балл кемитилет. Ушундай тест түзсөңүздөр да болот. Андан кийин мына вот числа дегенди тандап туруп, число жооп бере турган түзсөңүздөр болот. Мына жерде кайрадан мына жерде оңдош керек боло турган болсо, мисалы жанагыны сактабай калыппыз да, жанагы суроону сактабай калыппыз. Азыр кайра жазып коюп. Окшойт агай. Мен адашып сактабай койдум да, эсептегиле. 1 2 көбөйтүү 4төн 1. Бул жерде мына 3 балл дедик, 1 балл кемитилсин дедик. Эгер туура эмес жооп берсе, бул жакта варианттар 2'den 1 дедик. 2 дедик. 0,5 8 дедик. Мына жерде туура варианттарды белгилеп коебуз. Эки варианты туура. Биринчи менен үчүнчүсү. Андан кийин мына жерден за каждую ошибку понижать деген. Эгерде мына по ответам дегенди баста турган болсоңуздар, мындай болуп калат. Ар бир туура жоопко балл берип каласыздар. Кааласаңыздар мындай кылсаңыздар да болот. Анда мындай кылып 1 балл. Туура жооп берсе, бул суроону дагы тандаса 1 балл, ошондо 2 балл алат. Анан сактап коесуздар. Же болбосо весь вопрос деп. Бул жерде за каждую ошибку понижать дегенге галочка коюп койсоңуздар, ар бир катага очко алынат. Мисалы 1 деп кое турган болсоңуздар, мына вариантты белгиледен, бул вариантты белгилебесе 1 балл алынат. Эгерде мына экинчи вариант менен 4-нчү вариантты тандай турган болсо, экөө тең каты болуп калат да, мунан 1 балл болуп 2 балл кемитилип кетет. Эми бул жерден параметры дегенден параметрин өзгөртүп алабыз. Перемешать вариант ответов в случайном порядке. Ограничить деп убакыт коюп коелу. Мисалы 20 секунда берели буга да. Эми порядок отображения горизонтально дегенди тандайлы. Эми сохранить дегенди басалы. Мына ошондо биздин варианттар мындайга горизонтальный чыгат. Биринчисинде вертикальный тандадык да, жооптор вертикальный чыгып атат. Эми вот числа дегенди тандап көрөлү. Вот числа деген тандаганыбызда мына бул жерде мисалы 5 кемитүү каша кемитүү -4 карага. Бештен -4'tü кемитип атат. Ошондо бул жерде правильный ответ деп мына жерге туура жоопту жазышыбыз керек. Туура жооп ошондо 9 болот. Ал эми допустимый pогрешность катачылыкты плюс-минус мындай жакындатылган маани берип койсоңуздар болот да. Кээде ошондой мисалы тарых болсо, мындай даталар боюнча суроо боло турган болсо, ошондой pогрешностьты берип койсоңуздар болот да. Мисалы биздин заманга чейинки мынчанчы кылымдарда десе, мисалы 8-кылымдарда болгон деген суроо боло турган болсо, эгер 7 деп жооп бере турган болсо, 8ге жакын да, ошо pогрешность коюп койсоңуздар болот.
Ал эми бул жерде количество баллов кааласаңыздар өзгөртүп койсоңуздар болот. Параметры дегенди тандасак, бул жерде тип вопроса ввод числа, кааласаңыздар ввод текста деп текст түрүндө жаза турган кылып койсоңуздар болот. Ограничить время ответа секунда берип коелу, 20 секунда. Калган настройкаларга тийишпейбиз. Сохранить дегенди басабыз. Мына үчүнчү сурообуз дагы түзүлдү. Ушундай кылып суроолорду түзүп кете бересиздер. Эми мына жерде ввод текста дегенди тандап көрөлү. Мына мисалы ввод текста бул жерден текст бересиздер. Правильный ответти бул жакка жазасыздар. Жанагындай эле экен. Эми мына жерде ответ в свободной форме. Бул ачык суроо. Мисалы бул жерге Пифагордун теоремасын айтып бергиле деп койсок болот. Пифагордун теоремасын айтып бергиле дейбиз. Бул жерде максимальное количество баллов, мисалы 5 балл деп коеюн. Эми максимальное количество символов, окуучулар канча символго чейин жаза алат. Бул жерден өзгөртүп койсок болот. Кааласак мына азыр 1000 деп турат. 1500, 2000, 2500, 5000, 10000, 15000 деп. Азырынча бизге 1000 символ жетиштүү. Себеби 1000 символго кээ бир жооптор аябай узун боло турган болсо, анда символдордун санын көбөйтүп коесуздар. Эми параметры бул жерде эч кандай параметрлер бир эле обязательный ответ на этот вопрос деген эле бар экен, кереги жок. Сохранить дегенди басып коебуз. Мына окуучулар ушул жерге өздөрүнүн жообун жазышат. Эми бардык тапшырмаларды даярдап бүткөндөн кийин окуучуларга ссылканы кантип жөнөтөбүз. Ал үчүн бул жактан дашборд дегенди тандайбыз. Дашборд дегенди тандагандан кийин окуучуларга биз айтабыз, тесттин ссылкасын жиберемин. 20 мүнөт убакыт берилет. 20 мүнөттөн кийин тест жабылат. Ошондуктан 20 минутага чейин тапшырып бүткүлөр деп эскертип коебуз. Мына жерде мына тестибиз 4 суроодон турат экен. Эми тестти ачабыз. Тест ачкандан кийин ссылка активный болот. Ушул ссылканы көчүрүп алабыз. Көчүрүп алуу үчүн ссылкага мыштын көрсөткүчүн алып барып, же болбосо мындай белгилесек, мына основная ссылка дегенден кошулуп белгиленип калат экен. Мыштын көрсөткүчүн алып барып эле оң жагын бассак, копировать адрес ссылки деген бар. Ошону тандайбыз. Ссылка көчүрүлдү. Көчүрүлгөндөн кийин бул ссылканы группадан жөнөтүп коебуз. Азыр мен сиздерге дагы жөнөтүп коеюн. Кирип иштесеңиздер болот. Азыр группадан сиздерге дагы жөнөттүм. Эми окуучулар ошол ссылка аркылуу киришет. Ссылка аркылуу киргенде тест төмөнкүдөй болуп ачылат. Мына жерде эскертүү дагы турат. Внимание! При прохождении теста не используйте кнопку назад. Эгерде назад дегенди баса турган болсо, тесттен чыгып кетиши мүмкүн. Количество вопросов в тесте 4. Ушул жерден канча суроо бар экенини, бул инструкциясында назад дегенди баспаш керек экендигин эскертип атат. Окуучулар сайтка катталуунун кереги жок. Тестти баштоо үчүн далее деген баскычты басат. Далее деген баскычты басканда мына биринчи суроо чыгат. Бул жерде убакытты кетип атат. Ушул убакыт бүткөнгө чейин тапшырыш керек. Эгерде убакыт бүтүп калса 0 болуп калат. Бул жерде мына Бишкек дегенди тандап, далее деген баскычты басат. Андан кийин мына Пифагордун теоремасы дегенди биз эң акырында жазган элек. Азыр экинчи болуп келип калды. Суроолордун ордундарын алмаштырып атат. Бул жерден далее дегенди баспай, завершить дегенди басып кое турган болсо, тестти аяктап калат. Бир гана жооп бергениге балл коюлаткан, калганы 0 болуп калат. Бул жерге окуучу өзүнүн жообун каалагандай
жазат мына текст түрүндө. Андан кийин далее деген баскычты басат. Эми бул жерде эсептегиле деп турат. Мына туура варианттарды тандаш керек. Бая бизде туура варианттардын орду башка эле, азыр бул жерде башка болуп чыгып атат. Мына тандадык. Далее дегенди басабыз. Эми бул жерде эсептегиле деп турат. 5 кемитүү -4 деп бул жерге окуучу сан түрүндө жазат. Мисалы 9 деп жазып туруп, далее деген баскычты басап, бул жерден завершить прохождение теста деп да деген басып коет. Мына биздин тест аяктады. Мына бул жерде 50% деп атат. Биз бардык тестке туура жооп берсек дагы 50 болуп калды. Себеби эки сурообуз ручной проверкада, окуучу жоопту эки суроого жоопту өзү жазып атпайбы. Аны биз ручной текшеришибиз керек. Ручной кантип текшеребиз? Эми бул жерде караңыздар, 50% ваша оценка 3 деп чыгып калды, көрдүңүзбү? Эми төмөн жакка түшсөк, мына сертификаттан турат. Бирок бул жерде имя пользователя аты жок. Сертификатка аты дагы жазылышы керек үчүн бул жерде введите ваше имя деген жерди басып туруп, бул жерге өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазып, бул жерден птичканы басып коебуз. Баскандан кийин төмөн жакка түшсөк, мына сертификатка дагы эми жыйынтыкты кантип көрөт мугалим? Жыйынтыкты көрүш үчүн кайра өзүнүн мына тестти жаап коет. Testin убакыты бүткөндөн кийин тестти жаап коет. Тест жабылгандан кийин жыйынтык кабыл алынбайт. Закрыт деп жаап койдук. Андан кийин обновить этип алайын страницаны. Мына бул жерде 7 окуучу тапшырыптыр. Канча окуучу тапшырган болсо, бул жерден саны чыгып калат. Эми жыйынтыктар бул жерден ручная проверканы карап көрөлү. Ручная проверканы баса турган болсок, мына бул жерден ручная проверка кылып текшерип койсок да болот. Мисалы, мына өзүмдүкүн текшерем. Текшериш үчүн бул жерден мына номер турат. Бул номер автоматтык түрдө берилет ар бир окуучуга. Мына номерди басабыз. Номерди басканда бул жерде мына экинчи суроо показать сели боюнча мында мурдагылары дагы көрүнүп атат да. Эми бул жерде мына сурооду окуучулар жообун жазышкан. Окуучулардын жообун окуп көрөбүз. Эгерде туура жооп берген болсо, бул жерден изменить деген басабыз. Максимум 5 балл деп турат. Баарына так жана туура жооп берген болсо 5 упай коебуз. Эгерде бир аз жетишпеген деңгээлде жооп берген болсо 4, ошол жооп бергенине жараша 5 упайга чейинки бааны коебуз. Бааны койгондон кийин бул жерден введите комментарий деп комментарий дагы калтырып койсок болот. Мисалы, азаматсың, так жана туура жооп бергенсиң деп. Же болбосо азаматсың, дагы бир аз аракет кыл, же дагы кайталап окуп көр деп. Андан кийин сохранить деген баскычты басабыз. Эми бул жерден проверено дегенди жандырып коебуз. Андан кийин пересчитать результат дегенди басып, да дегенди басып коебуз. Эми кайра жанагы жыйынтыкка кайтып баралы. Мына дашборд, кайра мына жерден тест тапшыргандардын санын басабыз. Санын баскандан кийин бул жерден таблица результатов дегенде, бул жерде количество прохождений, бул жерден отдельные ответы деген баса турган болсок, ар бир неменин суроонун жообу чыгат да, көрдүңүздөрбү? Ал эми по вопросам десек, суроолор боюнча, по результатам десек, азырынча жок. Таблица результатов десек, мына бул жерден тест тапшыргандардын тизмеси чыгат. Эми бул жерде караңыздар, 100
40% болуп калды. Бая 50% эле. Себеби биз ручной проверка кылган эмес элек. Эми ручной проверка кылгандан кийин көрдүңүздөр жыйынтыгы 100% болуп, ваша оценка 5 болуп калды. Бая биздин баа 3 болуп турат эле. Ручной проверка кылып, ошентип баардык окуучунукун биринчи текшерип аласыздар да. Баардыгын текшерип алып туруп азыр мына ручной азыр мына жерде Динара деген 3 деп турат. Азыр ручная проверкага кирип кайра көрөлү. Динара дегенден номерини басабыз. Мына бул жерде жоопту берген. Мисалы кыскараак жооп берген. Изменить дагы. 4 жооп берген болсо 4 деп баа коебуз дагы. Сохранить дегенди басабыз. Андан кийин проверено дегенди жандырабыз. Пересчитать дегенди басып туруп, да дегенди басып коебуз. Анан закрыт дегенди басабыз дагы. Мына текшерилгендерге галочка коюлуп калат. Проверено деп. Кийинки окуучунукун карайбыз. Мисалы мынаны карайбыз. Мына жооп берген, изменить дейбиз дагы. Так жана турдө 5. Микрофонуңузду өчүрүп алыңызчы. Жакшы эле көрүнүп атабы? Көрүнүп атат жакшы эле. Микрофонуңузду өчүрүп алыңызчы. Ону шытыраптан эжеке киме өчүргүлөчү? Мына жерден закрыт дегенди басып, мына 3 окуучунуку текшерилди. Ушундай кылып баардык окуучуну текшерип алгандан кийин кайра бактып микрофонуңуздарды өчүрүп алыңыздар. Сураныч. Жок мырза, курбан сыздай өчүрүп койсоң. Ким деген экен? Улук мырза Курбанов. Улук мырза деген болот. Жумалиева Мимоза эмесми? Агай, мен азыр жандырдым. Азыр кимиңиздер микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар, мен бияктан да өчүрүп коемун, жандыра албай каласыздар. Так, эми дашбордко кайра кайтып барабыз дагы. Тест тапшыруучулардын санын тандайбыз. Агай, менде суроо эле да. Бая ссылканы копировать эттик го. Ошону WhatsApp'ка да берсек болотпу? Болот, ооба. Любой мессенджерден берсеңиз болот. Таблица результатов мына. Эми бул жакта жыйынтык өзгөрүп калды, көрдүңүздөр? Баягы мына окуучулардын баасы 2 болуп турабы эле, 4 болуп калды, көрдүңүздөр? Ручной проверка кылып сөзсүз текшерип коюш керек. Эми бул жерден жыйынтыкты сводные данные дегенди карап көрөлү. Сводные данные десек, мындай болуп чыгат. Ар бир суроо боюнча, ар бир окуучунун мисалы мына Бакыт агайды карай турган болсок, туура жооп берген, ушундай болуп чыгат. Эми таблица результатов, биз таблица түрүндө чыгарганыбыз жакшы. Муну Excel таблицага кантип түшүрүп алсак болот? Excel таблицага түшүрүп алуу үчүн бул жерде сохранить в Excel дегенди тандайбыз. Сохранить в Excel дегенди тандаганыбызда файл не создан деп турат. Бул жерде создать деген баскыч чыгып калат. Создать дегенди бассак, бизге Excel таблицада жыйынтыкты создавать этип берет. Мына файл создан деп калды. Эми бул жерден скачать деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул файл мына скачать этилет. Загрузки деген папканын ичине түшөт. Эми бул файлды ачып көрөлү мына. Открыть деп. Файлды ачканыбызда жыйынтык Excel таблицага түшүп калат. Сонун экен ошосу. Excel'ге түшкөндөн кийин бул жерде азыр сиздер бассаңыздар өзгөртө албай калышыңыздар мүмкүн да. Мына жерде разрешить редактирование дегенди басып коесуздар. Басканда мына полный жыйынтык Excel таблицага түшүп калат. Муну кааласаңыздар окуучуларга документ түрүндө жөнөтүп койсоңуздар болот. Кааласаңыздар распечатка кылып чыгарып алсаңыздар болот.
Бул тестте отчет катарында чыгарып алсак болот экен дагы, э? Отчет катарында чыгарып алсаңыздар болот. Эми бул тест түшүнүктүү болсо, эми кроссворд түзөбүз. Бул жерден кроссворд түзсөңүздөр болот. Кроссворд Агай суроо бар эле. Агай, көбүндө мисалы үчүн окуучуларга ушинтип жибергенде көбүндө Excel'de ача турган немелер жок да, документчи. Word түрүндө жиберсек же PDF кылып жиберсек болбойбу? PDF кылып жиберсек. Эми окуучуларга сиз распечатка кылып эле класска илип койсоңуз болот да. Эгер алар жыйынтыкты өздөрү сразу эле телефонунан эле көрүшөт өздөрүнүн жыйынтыгын ар бир канча алганын. Негизи Excel экен да эң жакшысы, Эгерде окуучуларга VPS Office'ти өткөртүп койсоңуздар, баардык форматтагы файлды ача берет. Word, Excel, PowerPoint, баардыгын PDF кылуу. Эми Азыркы телефондордо баардык эле программа бар го экен. Эми кроссворд түзүш үчүн Агай саламатсызбы? Саламатсыз. Бир суроо бере алайынбы агай? Неме ушул бүгүнкү сабагыңыздычы сактап анан жөнөтө аласызбы? Азыр бул запись болуп атат. Азыр түз эфир запись болуп атат. Записин жөнөтөбүз. Эми кроссворд түзөлү. Кроссворд түзүү үчүн тести дегенди тандайлы. Кроссворд түзүш үчүн тести дегенди тандадык. Жанагы жер түшүнүктүү эле болду да. Мисалы, мындай болуп турат да. Кроссворд түзүш үчүн мына жерде тести дегенди тандап коебуз. Башкы бетке кайтып барабыз да. Тести дегенди тандаганыбызда мына башкы бетке кайтып келдик, баягы башкы бетке. Бул жерде мына биздин түзгөн тестибиз автоматтык түрдө сакталып калат. Кийин колдоно берсек болот. Колдонуп өзгөртсөк дагы болот. Ал үчүн мына карандаштын сүрөтүн басып, тесттин аталышын бассаңыздар, мына кайрадан бул жерге келет. Вопросы деген басып туруп, мына редактирование деп туруп, өзгөртүү киргизип, сохранить этип, кайрадан жөнөтсөңүздөр болот. Кааласаңыздар бул жерден координанын сүрөтүн басып, өчүрүп таштасаңыздар да болот. Эми кроссворд түзүш үчүн кроссворду дегенди тандайбыз. Кроссворду дегенди тандап туруп, бул жактан добавить дегенди басабыз. Добавить дегенди басканыбызда мына введите название кроссворда. Мисалы, аралаш суроо деп кое берейин дагы. Аралаш суроолор деп. Эми кроссворддун түрлөрү мына классический кроссворд түзсөңүздөр болот, скандинавский кроссворд, японский кроссворд, цветной японский кроссворд, венгерский кроссворд, судоку түзсөңүздөр болот. Азыр классический кроссворд түзөлү. Классический кроссворд дегенди тандайбыз. Добавить дегенди басабыз. Добавить дегенди басканыбызда мына жанагындай эле чыгат. Бул жерде качан түзүлгөнү, бул жерде кроссвордду иштеген окуучулардын саны, бул жерде фолиянын өлчөмү, канча сөздөн турат, ушундай болуп чыгат. Бул жерде азырынча закрыт болуп турат. Биз биринчи түзүп алышыбыз керек. Түзүп алуу үчүн эми бул жактан настройка кылып алсак да болот. Мына комментарий калтырууга уруксат берсек болот. Жана башка настройкалары. Настройка результатов мына показывать поле кроссворддогу результаты, показать правильные ответы, туура жооптор көрүнбөсүн окуучуларга. Андан кийин доступ к кроссворду ограничение коюп койсоңуздар болот. По IP адрес деп туруп, бул жерден 1 деп койсоңуздар, окуучулар бир гана жолу иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Ал эми кроссворд иштегенде 1 эмес, 3 жолу мүмкүнчүлүк берип койсоңуздар да жакшы болот. Себеп улам кызыгып аткарганга. Андан кийин начальная страницаны настройка кылсаңыздар болот. Поле дегенди тандайбыз. Поле дегенди тандаганыбызда мына биздин кроссворддун өлчөмү канча болуш керек? Ширина 10, высота 10 деп турат. Бул жерди бассак, мына өлчөмдөр чыгат. Мисалы, ширина 15 деп коелу, высота 10. Сохранить деген басабыз. Басканыбызда мына кроссворддун
көрүнүшү ушундай болуп турат. Эми кроссвордко суроолорду, жоопторду жазыш үчүн бул жерден генерация кроссворда дегенди басабыз. Генерация кроссворда деген басканыбызда ушундай бет ачылат. Бул жака биз мына оң жака 4 буштуктун ичине жоопторду жазабыз. Мисалы, бул жерге кошуу деп коеюн. Андан кийин enter менен астына түшөбүз экинчи сапка. Бул жерге мисалы теорема деп коелу. Астына түшөлү. Аксиома. Астына түшөлү. Паниметрия. Астына түшөлү. Бишкек. Астына түшөлү. Төрт деп жазалы. 4. Эми кеме деп коеюн. Мына жоопторду бир сапка жазып койбойсуздар, ütүрүп коюп. Ар бир жооп өзүнчө сапта туруш керек. Жоопторду жазгандан кийин бул жерден скенерировать деген баскычты басабыз. Скенерировать деген баскычты басканыбызда мына биздин кроссворд ушундай болуп түзүлөт. Бул жерден жанагы немени ашыкча поляларды алып таштоону көрсөтөтмүн да азыр скенерировать дейинчи. Мына көрдүңүздөрбү ар кандай болуп орду өзгөрүп атат. Скенерировать десем мына башкача болуп. Дагы скенерировать дейинчи. Мына көрдүңүздөрбү? Ордулар алмашып атат. Ар кандай формада түзүп атат. Ашыкча поляларды алып таштаса дагы болот эле. Жанагы жерден азыр заполнить деген басалы. Да. Мына бул жерден ашыкча поляларды алып саптарды, мамычаларды алып таштасак болот. Мисалы, сол тарапта ашыкча, мамыча жок, оң тарапта бар экен. Мына алар ашыкча. Ашыкчаны алуу үчүн мына жерден X'ти басабыз. Да. Мына ашыкча мамычалар алынып атат. Дагы алып койсоңуздар дагы болот. Кааласаңыздар көрөсүз болот. Мына саптарды биягынан алабыз. Да. Да. Мына эгерде кошо турган болсоңуздар, мисалы мамыча кошо турган болсоңуздар, мына бул жакка оң жагга кошсоңуздар бул плюс басасыздар, сол тарабына кошо турган болсоңуздар бул плюсту басып даам бассаңыздар, мына бул жакка мамыча кошот. Өчүрө турган болсоңуздар мындагы дагы деп өчүрүп коесуздар. Сап кошсоңуздар дагы ушундай эле тартипте плюс басып кошсоңуздар болот. Эми бул жооптору болду. Бул жооптор окуучуларга көрүнбөйт. Эми суроолорду кантип жазабыз? Суроолорду жазыш үчүн слово дегенди тандайбыз. Бул жактан мына слово дегенди тандасак, мына по горизонтали кошуу, изменить деген басабыз дагы биринчи баскычтагы амал. Биринчи баскычтагы амал. Сохранить дейбиз. Эми аксиома деген жоопко суроону жазабыз. Изменить деген басабыз. Далилдөөнү талап кылбаган сүйлөм. Өтүрүп сохранить басабыз. Теорема дегенди дагы изменить дейбиз дагы. Далилдөөнү талап кылган сүйлөм. Сохранить. Эми по вертикали кеме кайыктын дагы бир аталышы деп коеюн. Сохранить.
Кыргызстандын борбору сохранить. Мысалы Бишкек шаарында канча район бар? Сохранить. Агай, кайерге жазып атасыз? Көрүнбөй атат го чөтө. Баарыңыздарга көрүнбөй атабы? Жок, ошо суроону жазып аткан жериңизди таппай атсам да кайерге экенин. Мындай мышкамен көрсөтүп. Слово деген командандан кийин мына жооптун жанында изменить деген баскыч бар, ошону басып туруп жазып, анан сохранить этип коесуздар. Мына бардыгы даяр болду. Даяр болгондон кийин эми ссылканы бөлүшүшүбүз керек. Ссылканы бөлүшүү үчүн кайрадан дашборд дегенди тандайбыз. Эми бул жерден открыт деп ачабыз. Окуучуларга эскертип коебуз. Мисалы убакыт берип коебуз. Кроссвордту эртең саат 10го чейин же болбосо 2 саат убакыт коюп туруп, ушул убакытка чейин кроссворд ачык болот. Андан кийин жабылат деп эскертүү берип коебуз. Ошол убакыт жеткен убакта кайра закрыт деп жаап коебуз. Азыр открыт дейбиз. Ссылка активный болду. Эми ссылканы көчүрүп алабыз. Жанагындай эле мышты алып барып, оң жагын басып, мыштын копировать адрес ссылки, ссылка көчүрүлдү. Эми группага жөнөтүп коебуз. Сиздер дагы кирип иштесеңиздер болот. Мына ссылканы жөнөттүм. Окуучулар ушул ссылка аркылуу эле киришет. Ссылканы басканда мына окуучулардан ушундай болуп чыгат. Сиздер кааласаңыздар муну кагазга чыгарып алып иштетсеңиздер да болот. Ал үчүн ушул жерди скрин кылып алып туруп, анан Word'ко коюп туруп, принтерден чыгарып берсеңиздер болот. Скрин кылып алып туруп, ушул жерди кесип алып, окуучуларга иштетсеңиздер болот. Эми жоопторду жазыш үчүн биринчи баскычтагы амал по горизонтали биринчиде экен. Мына жерге жазабыз. Телефондон дагы эле манжабыз менен алсак, эме пайда болот, курсор пайда болот. Кошуу деп жаздык. Мына далилдөөнү талап кылбаган сүйлөм экинчи, үчүнчү экен. Мына аксиома деп жаздык. Далилдөөнү талап кылган сүйлөм бешинчи. Мына жерге жаздык. Эми кайыктын дагы бир аталышы биринчи дейт. Мына жерге жазабыз. Кеме. Экинчи Кыргызстандын борбору, мына вертикальный Бишкек деп жазабыз. Бишкек деп жаздык. Бишкек шаарында канча район бар? Бардыгын жазып болгондон кийин төмөн жакка түшөбүз. Завершить деген баскычты басып коебуз. Анан да деген баскычты басабыз. Окуучулар ушинтип жооп беришет. Мына ваша результат 100% туура. Бул жерде 100% туура жооп берген болсо 5 деп кылабыз. Жанагындай эле сертификат кошуп койсок болот эле. Бул жерде введите ваше имя дегенди басып туруп, аты жөнүңүздү жазып туруп, фишканы басып коебуз. Эми мугалим жыйынтыкты кантип көрөт? Мугалим жыйынтыкты бул жерди басып, мына жерден сертификат кошуп койсок да болот. Мына сертификат деп туруп жандырып койсок болот. Эми мугалим жыйынтыкты көрүш үчүн кайра дашбордко барат. Бул жерден обновить этип коем страницаны. Мына 2 окуучу тапшырып тур азырынча бизде. Ошону басабыз. Бул жерден таблица результатов. Мына результаттардын таблицасы. Мына жерде көрдүңүздөрбү? Ар бир катышуучунун IP адреси чыгат. Ошол IP адреси менен бир гана жолу кирүүгө мүмкүнчүлүк болот. Кайра кире албайт. Башка ат жазса дагы кире албайт. Атыны 1000 жолу өзгөртүп аракет кылса дагы кире албайт.
Эми буну дагы жанагындай эле сохранить в Excel дегенди басып, создать дегенди басып, файлды создавать этип, мына скачать деп туруп, мунун дагы жыйынтыгын көчүрүп алсак болот. Жыйынтыгын көчүрдүк. Мына жыйынтыгы чыкты. Бул жерде мына бардыгы болуп 6 сөз экен. Бул жерде канча сөздү тапканы жазылып турат. Канча сөздү туура эмес тапканы. Бул жерде таппай калган сөздөрдүн саны. Ушундай кылып жыйынтыктарын чыгарып алсаңыздар болот. Эми дагы бир эмени көрсөтөйүн. Эми кайра дагы кроссворд дегенди тандасак, мына башкы бетке кайтып бардык. Мына бул жерде кроссворд. Эми опросы деп опрос жүргүзсөңүздөр да болот. Мисалы, опросы дегенди тандайлы. Сурамжылоо. Добавить дегенди басабыз. Бул жерден введите название. Мисалы, мен азырынча мындай деп эле коем. Сурамжылоо деп эле атып коюп турайын. Бул жерден голосование. Голосование дагы түзсөңүздөр болот, опрос түзсөңүздөр болот. Биринчи опросту түзүп көрөлү. Опрос дегенди тандайбыз. Добавить. Мына бул жерден эми вопросы деп вопросту түзөбүз. Бул жерге суроолорду кошуу үчүн төмөн жакта плюс белгини басабыз. Плюс белгини баскандан кийин бул жерден мисалы одиночный выбор десек, мына мындай кылып одиночный выбор кылып түзүп койсок болот. Жанагындай эле. Мисалы, так, одиночный выбор кылбайлы. Бул жерден ответ в свободной форме. Одиночный выбор кылсак да болот экен. Мисалы, бул жерден азыр эмени түзүп көрөлү. Так. Мисалы, сурамжылоо. Голосование көрөлү. Голосование добавить. Вопросы добавить. Вопрос деген басабыз бул жерден. Эми бул жерге сизге, мисалы, окуучуларга силерге кайсы предмет өзгөчө жагат деп туруп. Бул жерге вариант ответов, мисалы, кыргыз тили, добавить вариантов, математика. Бул жерден да варианттарды кошуп кете беребиз, добавить деп. Бул жерге мисалы орус тили, информатика, тарых жана башка деп коелу. Мына сохранить деген басабыз. Эми дашборд дегенди тандайбыз. Открыть дейбиз. Жанагындай эле ссылканы көчүрүп алабыз. Ссылканы көчүрүп алып туруп, дагы группадан жөнөтөбүз. Окуучулар ошо ссылка менен эле киришет. Ссылка менен киргенде окуучулардан төмөнкүдөй болуп ачылат. Силерге кайсы предмет өзгөчө жагат. Бул жерден мисалы математика жага турган болсо математиканы тандап коет.
Бул анонимный сурамжылоо болот. Окуучулардын аты жөнү түшпөйт. Жөн эле ушинтип эле тандай берет. Мисалы информатика. Бир гана предметти тандаган болот экен. Эми мугалим жыйынтыкты кантип көрөт? Жанагындай эле бул жерден сурамжылоого катышкан окуучулардын саны чыгып калат. Мына басабыз. Бул жерден сводные данные дегенде кандайлы мына кимдер көрдүңүздөр, окуучулардын аты жөнү чыкпайт. Ушундай кылып сурамжылоо жүргүзүп алсаңыздар да болот. Сонун экен агай, рахмат. Рахмат агай, сабагыңызга. Түшүнүктүү эле болду. Суроолоруңуздар болсо, сурасаңыздар болот. Агай, саламатсызбы? Менде суроо бар эле. Азыр ушул сабагыңызды биз азыр ноутбуктан көрдүк, а биз азыр баарыбыз эле телефондон иш кылып аткандыктан телефондон аткара алабызбы деген суроо. Убара болбой. Телефондон аткарсаңыздар да болот. Телефондон дагы эле ушундай эле тартипте аткарасыздар. Chrome'га кирип эле onlinetestpad.com деп жазсаңыз чыгат. Телефондон дагы кадимкидей эле иштейт. Агай, азыр сиз эме кылып аткан учурда мен телефондо жасап аттым да. Болот экен телефондо деле агай. Агай, дагы бир жолу кайталап коюңуз. Эң сонун маалымат болду. Chrome'га кирип кайсы Chrome'га кирип эле onlinetestpad.com деп жазсаңыз чыгат. Агай, саламатсызбы? Агай, ана менде дагы бир суроо бар эле да. Бирок бир дагы почтама кат келбей койду. Siz pochtani tуура жазган болсоңуз, Агай, мен сиз поштага киргенден кийин еще дегенди басып туруп, спам деген папканы карасаңыз, Testpad'dan көбүнчө Testpad'dan барган каттар көбүнчө спам деген папканын ичине түшүп калат. Рахмат. Агай, саламатсызбы? ушул сиздер жөнөтүп аткан видеолорчу биз копировать этип или же башка бирөөгө көчүрүп алалы улам унутуп калат улам карап жасайлы десек көчпөй атат да, ошону сұрайын. Ал переслать эткенге, көчүрүп алганга уруксат берилген эмес. Себеби бул жабык группада болуп атат сабактар. Ошондуктан эч кимге уруксат берилген. Канча убакытка чейин сакталат Телеграмда ушул видеолор? Сиздер негизи каналга подписка болуп коюшуңуздар керек. Каналга подписка болуп койсоңуздар, ошол жактан таап аласыздар. Кайсыл каналга подписка кылынганда ошондо анда биз улам аттырган көрүп алып турсак болот экен да. Сиздерге азыр биз сабактарды жиберип атпайбызбы? Ошол сабакты ачканда эле подписаться деп турат го. Каналдын аталышы, анан подписаться деп турат. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Агай, саламатсызбы? Алло. Сонун сабак болду агай, ишиңизге ийгилик. Рахмат чоң. Ден соолукта болуң. Азыр мисалы да баардык эле телефондордо Chrome ачат го, ошол Chrome'дан кирип эле тапшырмаларды аткара бересизби ошондо? Chrome'дан кирип эле аткарсаңыздар болот экен ооба. Сайтка кирип анан кийин ачыш керек экен да. Азыр агайдын айтканына караганда. Кыздар,
Нал неправильный эле жазылып атат да. Ошону надежный пароль кылыш үчүн кандай эмелер жазсак болот экен, цифраларды? Надежный болуш үчүн сиз өзүңүздүн атыңызды, туулган жылыңызды, маймылчаны кошуп эмесеңиз өзүңүз билгидей. Главное унутуп калбаган же балдарыңызды. Оң болдору менен кирсе болбойт бекен? агайдын фамилия аты менен кирсе болбойбу экен? Агай фамилия атын эле айтса, ошол боюнча издеп тапсак болбойбу экен? Же закрытый профиль бекен? Электронный почта өзүңүз болуш керек да. Кундуз эжекенин немесе YouTube каналынын ссылкасын жөнөтүп кое аласыздарбы? Кыздар YouTube'дан изделиңер. Аянын окутуу борбору деп чыгат. YouTube'да бар. Подписация болуп, лайк басып, комментарий калтырып турсаңар, сабактар келип турат өзү эле. Аян окутуу борбору деген издесеңер чыгат. Кундузеке угуп атат окшойсуз. Салмасызбы? Мына ушул окууну кичине саатыны башка объекттерге жылдырсак болбойбу эжекей? Себеби мына бизде роса сезонда Баткен облусундачы өрүктүн сезону болуп атат. Анан кечке мал келген убак, турмуш тиричилик башталган убак болуп кичине кыйналуулар болуп атат да. Ушуну бир объектке жылдырсак болбойбу? Азыр эле мугалим бардыгыбыз мугалимибизге туура түшүндүрдү го кече Кундуз эже өзү эле. Заманбап мугалим конкурсуна катышкан эмелерди, мугалимдерди Айгүл эжеке суранган үчүн гана окутуп атам, мен бекер окутуп атам деп кече эле түшүндүрдү го. Биздин өзүбүздүн дагы башка сабактарыбыз бар, онлайн сабактарыбыз бар. Ошолордон бошоп азыр саат 7-ге келдим. Кааласаңыздар катышыңыздар, каалабасаңыздар катышпай коюңуздар деп кече эле эскертип түшүндүрдү го. Туура эле, рахмат. Азыр бизде мындай да, кеч 5ке чейин сабактар болуп атат. Анан 7-де сиздерге сабак болуп атат, азыр 9:30 дагы сабак болот. Сиз ошол Бирден сүйлөйүнчү, агай, менде суроо бар да. Ушул силер ссылканы жөнөтүп, анан кийин 6 күндөн кийин өчүп кетет деп айтып атасыңар го. Биз эми буну окуп өтүп атабыз да, биз өзүбүзгө дептерлерге жазып атабыз. Бирок деген көрүп жасаган башкача экен да. Ошон үчүн ушул ссылка, ушул биздин группада өчпөй тургандай кылып койсо болбойбу? Мындай постоянно доступный кылып, копировать эте албасак деле, бир жакка эме жөнөтө албасак деле, бирок биз үчүн ачык, дайыма ачык болуп турса жакшы болот эле да. Келечекте мисалы сабактар башталганда биз ушуларды колдонот болчук. Любой момент ачык. Бул жерден сөз кошуп кетейин. Урматтуу кесиптештер, Айнелешке жакшы сөз айттыңыз, бирок бул группа атайын закрытый болгон үчүн андай сакталбайт да. Кошумча группага кириңиздер, мен ошол жака агай жөнөткөндөрдү таштап коем. Ошол жактан постоянно каалаган учуруңуздар да көрсөңүздөр болот. Рахмат. Кошумча группанын ссылкасын жөнөтүп коесуңарбы? Антпесиңердин окуган окуусунун жыйынтыгы болуш керек да. Рахмат ушул Улук мырзага. Агай, ошол кошумча группанын ссылкасын иштеп койсоңуз, биз да 72 саатка деле жазылайык деген оюбуз бар. Ушул бүгүнкү сабакты таштап коюңуздарчы. Заманбап мугалим группасынын описание бөлүмүндө ссылка камтылып турат. Закрепить кылтаа койгон. Улук мырзагай менен байланышсаңыздар, анан сиздерге дагы бир сунушта. Мен үнүм угулуп атат сиздерге? Ооба, угулуп атат. Ооба, агай. Бир сунуш. Ошол каналга катталып койсоңуздар, азыр бул жерде бир саналуу гана сабактар көрсөтүлдү сиздерге. Кээ бир сабактарыбыз ачык каналда. Каналда 400дөн ашык 500ге жакын видео сабактар бар. Ал жактан башка темадагы видео сабактардан тапсаңыздар болот. Анан биз улам жаңы сабактарды жүктөп турабыз.
эгер сиздер подписаться болуп койсоңуздар, биз сабак жүктөгөндө сиздерге уведомление барып турат. Сиздер ошол жаңы жүктөлгөн сабактар менен кабардар болуп турасыздар. Жакшы, рахмат. Агай дагы кайсы китеп боюнча, мисалы китеп сатып алсак, ушу информатика боюнча. Вот силер өтүп аткан аябай керектүү экен да бизгечи информация. Кайсыл китепти алсак болот? Орус тилде, кыргыз тилде болсо да болот. Жок, бул боюнча китеп жок. Биз өзүбүз жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аттык эле. Ушул платформалар боюнча колдонмо китептерди даярдасакпы деп ар бирибиз бирден, экиденби же бештенби тема бөлүп алып ошону пландаштырып атабыз. Эми ишке ашып калса жазып, ар бирини сүрөттөр менен көрсөтүп, кайсыдан кийин кайсы баскычты басыш керек, баскычты басканда ал жерге эмне деп жазыш керек, ошолор боюнча кеңири подробно жазып, ушундай бир колдонмолорду даярдасакпы деп пландаштырып. Ооба, специально для учителей деп туруп справочник по информатике деп ачсаңар деле жакшы болот экен. Кыргыз тилинде болсо да. Ушул китеп боюнча мен да сөз кошуп кетейин, урматтуу эжекелер. Сентябрга буюрса, ушул Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint программаларын китеп аркылуу нөлдөн баштап окутуу боюнча китеп тапканга аракет кылам. Бирок бардыгы чыккан, ошол таап сиздерге сунуштайм. Кыргыз тилинде болсо жакшы болот. Ошондо мына биз өткөн сабактар бар. Телефонум өчүп калып азыр укпай калдым. Кайсы китеп боюнча дейсиз, агай? Менде китептер бар да, Word, PowerPoint боюнча, бирок орусча да. Менде китеп бар, агай. Ар бири боюнча 4 китеп тең бар. Windows бар, PowerPoint, Excel бар, бирок орус тилинде. Сиздер ушул сабактарга өз убагында кирип, өз убагында катышсаңыздар, көп нерселерди үйрөнүп аласыздар. Анан сабакка аябай жакшы катышып атасыздар. Мына микрофондорду өчүрүп, себеби микрофонду жандырып алсак, бири-бирибизге тоскоол болуп, сабагыбыздын эффектиси жакшы болбой калат эле да. Азыр мына баардыгыбыз өчүрүп алып, керектүү учурда жандырып сүйлөп атабыз. Эртеңки сабагыбыз дагы аябай кызыктуу болот. Эртеңки сабак PowerPoint боюнча болот. PowerPoint'ты биз билбеген сырларын үйрөнөбүз. Мисалы, биз көбүнчө жөнөкөй презентациялар жасап жүргөн болсок, ал жерден мисалы ар кандай фигураларды айландырып, ушундай триггер, гиперссылкалар менен иштөөнү үйрөнөбүз. Айтасызбы жогоруда? Агай. Айтыңыз. Бүгүнкү онлайн тест патка катталып, эмайлыңызды жазып, паролуңузду жазгынча эле убактыбыз өтүп, сиздин сабагыңызды жакшы түшүнө албадык кээ бир мугалимдер. Ошондуктан бүгүнкү сабагыңызды таштап койсоңуз дагы ошол жерден көрүп иштей беребиз. Үмүттөбүз. Таштайм. Мен да сабакка катыша албай калдым. Жаңы кирип бүтүп калды сабак. Агай, сиздин суроодан. Записти дагы жөнөтүп коебуз. Агай, миллионер викторинасын да үйрөтүңүзчү. Оюн бар го атайын. Аны биз макулдашып карап көрөлү. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, андан көрөбүз кандай убакыт болобу, темаларды өтө береличи. Агай, китептерди биз алып элек. Мындан башка дагы аябай кызыктуу темалар көп. Эми сиздерге убакытка карап көрөбүз кандай болот. Мисалы бир эле ссылка менен презентация, видео тест, мындай креативдүү сабактар түзсө болот да. Мисалы видео тесттерди эч ким түзбөсө керек. Окуучулар мисалы YouTube'дан видеону көрүп атканда, видеодон сразу тесттин суроолору чыгат, ошол жерден белгилеп кете берет. Тесттин сурооуна жооп бербесе, видео дальше мындай воспроизведение болбойт да. Тесттин сурооуна жооп бергенден кийин уланат. Ошондо окуучулар мисалы видеону көрүп, сразу
testке дагы жооп берип кетишет да. Биз көбүнчө эле башкача тесттерди алабыз да. Агай 72 сааттык сабагыңыздар канча сом? Ушул китептер боюнча айтып атасызбы? Сиз ушул китептер жөнүндө болуп агай, бирок орус тилинде да. Агай, сизге да суроо. 72 сааттык сабагыңыздар канча сом? 72 сааттык курс 1000 сом, 12 күн окутулат. 12 күндөн кийин дагы кошумча бонустук темалар өтүлөт. Нелер бар, ошолор боюнча бал кап деле кетпейсизби? Аны жарыясын жиберип коебуз. Ошол жарыяда окуп аласыздар. Анан ал курстарда, мисалы, курс бүткөндөн кийин почти бир жылга чейин кээ бир группалар почти 1,5 жыл болуп кетип атат. Дагы эле алар менен иштешип жүрөбүз да, мугалимдер толук өздөштүрүп кеткенге чейин. Биз мисалы 72 саатта дагы компьютер сөзсүз керекпи? Биз жайлоодо болуп калып компьютерге жете албай атабыз. Сөзсүз керек. Агай, сентябрь айында жазылсак болобу 72 сааттык программага? Немеге курс? Онлайн ооба. Агай, ушундай башынан үйрөтүп, нолдон баштап үйрөтө турганда курстар барбы? Эми мындай да, ушунун баары нөл да. Мисалы азыр мына онлайн чеспатты үйрөнүп атканыбыз нөлдөн башталганы. Ар бир үйрөнгөнүңүз нөлдөн башталган да. Ага, эртеңки сабакка компьютер керекпи? Керек, ооба, сөзсүз керек. Агай, сизге да суроо. Жогорудагы китеп боюнча айттыңыздар го баягы китеп чыгат деп. Анан ошол кыргыз тилинде болуп, анан жөнөкөйлөтүп берилсе жакшы болот эле. Жок, аны азыр чыгат деген жокпуз. Ошо мындай сүйлөшүп пландаштырып аттык эле да, кандай болот. Ошол жөнөкөй тил менен, түшүнүктүү тил менен берилсе жакшы эле да, илимий тилде эмес деп атам да. Ошондой биз дагы ошондой пландаштырып сүйлөшкөндөн кийин сүйлөшүүлөргө карай аткарылат ал иштер. Себеби аны бир адам, эки адам же 3 адам жаза албайт да. Агай, онлайн курстар боюнча маалыматтарды группага таштап коюңуздар. Ар кимибиз өзүбүз тестке алабыз дагы катышабыз. Мындан кийинки учурларда. Агай, офлайн курстар мындай отуруп көзмө көз көрүп жасап окуй турган. Бирок жалалат да болсо. Офлайн да бар, Улук мырза уюштуруп атты эле го. Ошол Улук мырзага менен байланышсаңыздар. Жалалат да уюштуруп атты эле. Агай, ошолордун баасы примерно канча? Мага жазып коюңуздар. Баасы канчадан болуп калат? Ошо Улук мырзага байланышсаңыз, сизге айтат. Рахмат, агай. Асын айтты го 1000 сом деп. 72 сааттык 1000 сом деп айтты го, урматтуу эжекелер. Онлайн. Агай, рахмат. Кирип көрдүк, тестти көрдүм, ай сон экен. Өтүлгөн тема боюнча сөзсүз кайталап иштеңиздер. Бир гана жолу иштеп койбостон кайра кайталап иштеңиздер. Мисалы ар бир тапшырманы 2 жолу, 3 жолу кайталап иштесеңиздер, ошондо унутпайсыздар, жакшы өздөштүрүп, жакшы иштеп каласыздар. Агай, ошол айтып баягы жөнөткөн, группага жөнөткөн видео сабактарды өчүрбөй турсаңыздар. Майда мен келдим эле, да бир келиңиз, жатып калыптыр кече. Агай. Суроолор жок болсо, саламатсызбы? Жол сөйлөп коюңчу. Эмне токтан? Бирөө эле болот да жатканда. СМС келбей атат да, почтага түшпөй атат. Ашыкча сөздөрдөн сабакты жыйынтыктай берели, өзү чуулда болуп кетти. Суроолор болсо анча чаттан жазып койсоңуз. Ошол баягы телефондорду токтоп алалы дедик эле.
Агай бүгүнкү тема боюнча башында баягы сайтка катталыш өтө кыйын экен. Ошонун оңой жолдору менен кирсе болбойбу? Жок, ал өзү катталуу шарты ошондой да. Анда эмесе сабакты жыйынтык калган суроолорду чаттан жазып коесуздар. Сабак үчүн чоң рахмат. Макул, саламатта калыңыздар. Жакшы эс Агай, алыңыздар. ишиңизге ийгилик, ден соолук табыңыз. Рахмат.